Кыргызстанда быйыл абанын температурасы нормадан 40%га жогору болот. Мындай божомолдуу маалымат КМШ өлкөлөрүнүн аба ырайына прогноз кылган форумдун материалдарында жазылганын РИА Новости билдирди. Быйылкы жайда абанын температурасы Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан жана Казакстандын түштүк батыш чыгыш тарабындагы аймактарда нормадан 40%га жогору болушу божомолдонууда деп жазылат билдирүүдө. Россиянын бир катар аймактарында да жай адаттан тыш аптаптуу болот. Түндүк Сибир, Иракы чыгышта абанын температурасы нормадан 60%га чейин жогору болуп ысый турганы айтылды. Синоптиктердин маалыматында кышкы сезонго берилген ушундай эле прогноз 70%дан 76%га чейин туура болуп чыккан.